2015-жылдагы мен Республика Атажurt саясий партиясынан талапкер деген койгонмун. Номер 13 Сузак шайлоо округунан талапкер Алтынбек Кылычбаев Сузак айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолугуш өткөрдү. Келген шайлоочуларга талапкер программасын тааныштырып, райондогу көйгөйлөрдү чечүү жолдорун айтып берди. Билим жагын оңдошубуз керек, медицина жагын оңдошубуз керек. Бүт нерсе биздин экономикага таянат. Экономикабыз биздин азыркы мезгилде жакшы темп менен өсүп келатат. Биз ошону кармап улантып кетишибиз керек. Ошол эле мына көрүп атасыңар, канча деген жолдор оңдолуп кетип атат, канча деген мекемелер курулуп атат, социалдык больницалар жаңырып атат, мектептер жаңырып атат. Сиздердин да көйгөйүңөрдү угуп келейтам. Көп жерде мектеп керек экен, билим жагын оңдош керек экен. Спорт жагын алсак, ошо спорт залдар жетишпейт экен. Кудай кааласа, ал жака барып кала турган болсок, сиздердин көйгөйүңөрдү толук көтөргөнү, чечип бергени кудуретибиз жетет деп айта аламын. Ынтымак бар жерде жеңиш бар деген уран менен бараткан талапкер алгачкылардан болуп билим берүү, медицина тармагына көңүл буруу керектигин баса белгилейт. 98-жылдан бери обещать кылышыпты. Ошо мактапты бүтүрүп беришке силерден суранабыз. И центрде спорт залыбыз бар. Ошо спорт залды тонап юк кылышыбыз. Шуну тиккеле беришинен суранабыз. Аскар ата боюнча мына ушу Сузак элин аралап жүрүп, мектеби боюнча көбү кайрылышты. Бул бир эле Аскар ата жашагандарды эмес, мына центрде жашагандар да ушу арал жака да барганда ушул маселени коюшту. Аскар ата да жер тилкеси бөлүнгөн, бирок ошо 98-жылдан бери ал курулбай жатат деп. Кудай кааласа, биз ал жака барып кала турган болсок, ошо мектептин тагдырын чечип берүүгө толук күчүбүздү жумшайбыз. Келген тургундар тарабынан райондун көйгөйлөрү боюнча суроолор берилип, талапкер тарабынан жооптор алынды. Жергиликтүү тургундар Сузак району үчүн татыктуу талапкер экендигин айтышып, бир добуштан колдоо көрсөтүшөөрүн айтышууда. Кандай образованиясы бар экенде бул баланы илмине, татыктуулугуна, жаштыгына шу алып, өзүмүзү Сузак айылына, Сузактын районунан болгону үчүн бизге депутат керек болот. Мына азыр айтып өткөндөй, бул Алланын тагдири экен. Колдоп кубаттап, мына мектептерибизди оңдоп алсак, камчылыктарды кылып алсак, элимизди, журтумузду жашоосуна керектүү иштерди, мамлекет деңгээлиндеги иштерди чечип берет деген жакшы үмүттөбүз да. Колдойбуз, албетте эл журтумуз менен колдойбуз. Кудай буюрса бул балдар жардам берип келген. И дагы жардам бере берет булар. Эң татыктуу кандидат деп айтсак болот. Номер 13 Сузак шайлоо округунан талапкер Алтынбек Кылычбаевке алдыдагы шайлоодо жеңишке жетүүсүн каалап, ак бата берилди. Mana shu saylovni chiroyli o'tkazishlikni, mana shu farzandimizni Oliy Sovetga o'sha deputatlikka saylashlikni nasib qilgin. Biz sababchimiz Parvardigorim o'zing qo'llab, o'zing quvvatlagin. Allohumma g'fir varham va antahirur rohimin. Va sallallohu taala ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi va auladihi ajmain. Bir rahmat. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион.